Саламатсыздарбы, мен атым Жибек. Түркияда Кайсери шаарында Эржес университетинде окуймун. Бүгүн курбум Диана жөнүндө сөз болмокчу. Диана дагы Эржес университетинде окуйт. Экөөбүз чогуу бир жатаканада калабыз. Диана 4 тилде эркин сүйлөйт жана келечектеги дипломат. Жакында эле Турциянын президенти Режеп Тайып Эрдогандан чет өлкөлүк студенттерге болгон белеги умрага баруу белегини утуп алып барып келди. Анда эмесе азыр Диана, сен өзүң жөнүндө айта кетсең, кайсы жерде мектебиңди бүтүрдүң, бул жака кантип келдиң? Саламатсыздарбы, мен атым Диана. Мен өзү Оштун кызымын. Мектепти болсо Жалал Абад шаарында ийгиликтүү аяктадым. 2017 жылы Түркияга Түркия стипендиясы деген бир программа боюнча бул жака окууга өттүм. Азыр бул жерде окуп жатам. Сен умрага кандай болуп барып келдиң? Кандай болуп Турциянын президенти сага ушундай бир белек кылды? Ошону айта кетсең. Умрага барган жолдомону кантип утуп алдым десем, бул 2018 жылы 12 майда биз Стамбул шаарындагы Режеп Тайып Эрдоган Түркиянын президенти менен болгон чет өлкөлүк студенттер менен болгон жолугушууда ушундай бир конкурс уюштурулду. Ошол жерде эң акыркы болуп менин атым чыгып калды, менин билетим чыгып калды. Анан башында билген эмес болчумун бул умрага бара турган бир жолдомо болгонун. Анан кийин бул жөнүндө алгандан кийин билип, бул билет жөнүндө мага чалышты Стамбулдан, чалып сиз ушундай билет утуп алдыңыз деп. Анан кийин бул жылы 2019 жылы февраль айында биз умрага барып келдик. 10 студент барып келди. 10 000 чет өлкөлүк студенттердин арасынан 20 адам бул белектерге ээ болду. Бирок 10 студент акчалай сыйлык алды, 10 студент болсо умрага жолдомо алышты. Умрага бара жаткандагы организация жөнүндө өзүңдү кандай сездиң? Умрадан келгенден кийин өзүңдү кандай сездиң? Ошол жөнүндө айтып кетсең. Биз Сауд Арабияга кетип жатканда Стамбулдан учтук. Сауд Арабиядагы Медина шаарына бардык. Мединада 3 күн калды. 3 күндөн кийин биз Меккеге жолдомо алдык. Меккеде болсо 6 күн калдык. 6 күн биринчи жолу Кааба ташыны көргөндө аябай толкундандыктан ыйлап жибердим. Аябай жаман болдум. Жашоомдо бул ташты көрөм деп эч качан ойлогон эмес болчумун. Телевизордон көрөт, китептерден көрөт болчумун кичинекей кезимде. Кийин болсо эле ушундай жолдомо үчүн аябай сүйүндүм, ал жака барып аябай толкунданып ыйлап жибердим. Өзү үй бүлөм мусулман үй бүлөбүз, бирок мындай динге аябай жакын деп деле айтпайт болчумун. Бул жака уже бүтүп 10 күн өтүп бүткөндөн кийин бул жака келип жатканыбызда аябай жаман болдум. Келгим келбей. Ал жактагы аура менен бул жакта аура эки башка. 5 мал намаз окуйм, Кудайга шүгүр, 5 мал намаз окуйм. Аны айтып кеткендей эле, Турцияда чет мамлекеттик студенттерге аябай көп мүмкүнчүлүктөр берилет. Акылсыз дүйнөлүк стандарттарга жараштуу бир билим алуу, акылсыз жатакана, акылсыз тамак аш. Түркиянын бизге берген стипендиясы бизге өзүбүзгө жетет. Ата-энебизден сурабай, өзүбүздүн стипендиябыз менен жашайбыз. Анын үстүнө өзүбүз ошол акчаны топтоп башка шаарларга, башка мамлекеттерге барууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анда эмесе биздин бүгүнкү маегибиз аяктап калды. Сиздерге ийгиликтер каалайбыз. Саламатта калыңыздар.